баары жазып беришиң керек. Сен имам болсоң сен жоопко тартасың. Кийин бирдемке эле отурган болсо, булар көбөйө турган болсо, сен жоопкерчиликте болосуң деп болбой эле тириштирип алышты. Сабасак сооп, өлтүрсөк күнөө эмес. Ал биз силерди де жетөөңдү өлтүрүп салабыз деди. Мейли, эгер ажал ушул жерден жетсе өлөлү дедик да, өлөлү десек, ошол жерден анан бизди жок дедим. Анан номерин сурады. Номерин берсем, ошо жанындагы формачанын майке чалды да текшерейин депчи. Эгерде мисалы биздин мамлекет ошо эгерде динге каршы чыкса, биздин мамлекеттин кыйрайт. Конокко чакырды да. Конокко барсам эле ГКМнын сотрудники отурат. Биз сени сындырабыз дешти. ГКМга камайбыз, подвалына киргизип туруп, катууламайт этебиз. Анда ломканы сен көргөн эмессиң өмүрүңдө деди да. Сен ГКМдан сындырып, сынып тургандан чыккандан кийин жөн эле намазымды окуп жүрөйүн деп каласың. Assalamu alaikum. Мен Саудиядамын. Бу жерде албайт, только голосовой иштейт. Биздин гражданыбыз ошол ГКМнын бир тергөөчүсү чоң суммада акчаны требует этип атат деп конкрет мага келип өзү заявление менин колума берген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Ошентип бул якын инкар деп түзүлгөн сценарий боюнча иш алып баруу кезеги Нарынга да жетип келет. Мыйзам борбордон алыстаган сайын күчүн жогото берет дегендей, Ош менен Бишкектен айырмаланып, күч органдары Нарында дааватчыларды каалагандай калчап, подставанын түрлөрүн ойлоп табышкан. Сабатсыз соттору 2-3 сааттын ичинде өкүм чыгарып, дааватчыларды камай берген. Биз ошо инкар якын уюмунан соң деп анан соттогон да 3 жыл колония поселения берген. Нарын шаардык сот. Ошо 30 март күнү эртең мененки 10-до башталган сот. Жума күн болчу да. Анан жумага чейин болуп, жумага чейин чечим чыгарган жок. Анан саат 4-тө деп кийинкисичи, түштөн кийинкиге деп жылдырылган. Анан түштөн кийин келдик. Сот процесс жүрдү дагы анан 6-да эже болчу Айда Жоробекова деген. Өкүм чыгарганы кабинетине кирип кетти. Анан адвокат мага айтты да, азыр 10 мүнөттөн кийин саат 6 болот, иш убактысы бүтөт. Сот чечим чыгара албайт деди да. Чыгарса дагы иш убактысынан кийин мыйзамсыз болот деди, бирок тилекке каршы саат 6:30-да чыкты дагы анан өкүм чыгарганда 3 жыл жатак абагына депчи. Адвокат унчуккан жок. Айда Жоробековага окшогон 2 саатта өкүм чыгара турган соттордон 10 эле болсо Кыргызстандын жарымы камалмак экен. Жакшы да өмүр менен өлүм булардын колунда эмес. Эмесе Кудайдын секретары болуп алып, баарыбызды калчамак экен. Бир эле күндө да 30-на жылды, эме сот 30-на деп белгиленди, мага следователь чалды да. 30-да сот болот. Анан ал мага мынтип айтты: "Сен коркпой эле кой, үйдөгүлөрүңө деле айтпай эле кой, сен келесиң сотко. Анан сени сага үй түрмө берет, эч ким билбейт, туугандарың деле. Сен эч кимге айтпа" деп анан мен иниме айттым. Сот болот 30-да деп анан иним экөөбүз келдик. А бирок аякта мени антип үй абагына чыгарган жок. Жөн жок жалаларды жапты дагы, жат абагына 3 жыл кесип койду. Анан болгону мени чачың узун, анан узун кийесиң, анан көлөч кийесиң, сен инкар якындын уюмунун мүчөсүнө окшошсуң деп ош жерден айтты магачы сот. Мен тургузду дагы анан топуң чеч деди, чечтим, чачымды көрдү. Анан көйнөгүмдү көрдү дагы, анан бутумда галош маасы болчу. Ошо үчөөнү көрүп туруп, сен инкар якын теге уюмуна тийиштүүсүң, окшошсуң деп ошондой сөз айтты да. А тергөөчү болсо мага мындай алдагандай болду да. Коркпо, эч кимге айтпа деп акырын алып келип туруп, анан сот залына киргенде жана жат абагына каматып койду. Эмне үчүн мындай сабатсыз сотторду мамлекет билбейт? Эмне үчүн сот айыпталуучуга басым кылат? Эмне үчүн министрлик мындай сотторду жумуштан албайт? Же министрликтин да бул жерде кызыкчылыгы барбы? Мыйзам боюнча сотко каалаган жаран кирип катышууга укуктуу. Ал эми бул жигитти туугандарыңды чакырба, баары жакшы болот деп алдап, эч ким жоктугунан пайдаланып, сот буларга 2 сааттын ичинде чечимди чыгарып берген го. Ошондуктан да соттор өрдөк чоктой шулдук бий болбоштугу үчүн сот отурумуна тууган урук айылдын баарын көчүрүп келиши керек. Ошондо мыйзамдан коркпогон соттор элден коркот. Демек кой деген кожосу жок. Бишкектин, Оштун, Нарындын сотторунда бир сыйра чукулап, мыйзамсыз иш аракеттерин ачыктап чыгыш керек окшойт.
Анан УВДга чакырды тергөөчү. Анан барсам дело топтоп койгон экен мурун элечи. Анан мен баягы сүйлөгөндөрүм жазыш керек да ал. Анан мага суроо берип атты, мен жооп берип аттым, мага суроо берип жооп берип атты. Анан кийин сот процесс болуп атканда ошол тергөөчү жана топтогон делону окуйт турбайбы сотчу. Ошондо мен айткан сөздөр эмес, башка сөздөр жазылып экен да аяктачы. Мен жумушта деген, тиякта биякта дегенде ал дааватта жүргөм, анан минтип жүргөм, мечитте жүргөм деп жазып берген экен. Сөздөрүңүздү ким жазган? Ошо тергөөчү жазган, Рыскул деген болчу. Анан бул жигиттин үстүнөн подстава кылган тергөөчү Рыскулга жана башка подстава менен алек болуп алган тергөөчүлөргө кандай чара көрүлөт болду экен? Же карга карганын көзүн чокубайт болуп, иш басты болуп, кумга сиңген суудай жок болуп кетеби? Андан сырткары СМБнын кээ бир бешиктен бели чыга элек. Мурдун жакшылап тарта албаган балдары өз атасы менен тең кишилерди сенсиреп, үйүңө дис таштап кетебиз. Подстава кылып болсо да сени каматып жиберем деп бир нерселерди үмүт кылып кайра келе бере турган адаттары пайда болуп тур нарында. Демек СМБлар подстава менен алектенип турбайбы? Балким диний экстремизм менен камалгандардын баары СМБлар тарабынан уюштурулган подстава менен болгондур. А балким дагы кээ бирөөлөргө подставаны кантип уюштурсак жана биз андан кантип курук чыгып кетсек деп план кылып жатышкандыр. Абыл Нарындын тургуну болгон бул жигит ошол 2018-жылы 4 айга дааватка Кадамжай районуна чыгып кетет. Ошол бойдон сот тарабынан 4 жылга кесилип кетет. Жана бул киши менен чогуу бир нече кишилер ушундай эле суроктор менен кесилип кетет. Кадамжайдын центрине алып барды. Анан кечке мындай эле жазып эле кечке чейин жүрүп кайра эле кетесиңер болду ушун менен деген да. Биз андай немелерди билбей эле жаман ой жок эле барып кечке ошол жерде жүрдүк. Кечке ошол жерде бизди ар бирибизди бирден неме кылды да. Түшүнүк кат алды да. Алып кирип алып суроо жооп берип. Анан кеч киргенде эле кетебиз го десек эле бизди ошол Кадамжай районунун ошол эмесине, ивиесине алып кирип коюшту да кечиндечи. Күнөөңдү мойнуңа ала толук аласыңбы? Күнөөмдү толук мойнума алам, жартылай алам. Албайм 3 немеси болуп өткөн да өзүм. Анан биз билбейбиз тем. Ошол айтып атпайбы өздөрүчү, эгер сен күнөөңдү толук мойнуңа алсаң, сот жеңил болот. Сот түшүнүп ошол жерден сени кой бериши мүмкүн деп бизден мындай алды да, мындайча айткандачы. Жартылай алсаң да жеңил болот деди да. Эмелер, тергөөчүлөр айткан да. Эми диний экстремизм маселесинде күнөөнү мойнуңа алсаң сага жеңилдик болот деген сөз бул жөн эле куру кыял же куру сөз. Себеби сен өзүң билбеген абалда экстремисттик жамааттын мүчөсүмүн деп тастыктап берип жатасың. Эгер чындап эле ошондой топтун мүчөсү болсоң, анда мойнуңа алсаң болмок. Бул аксакалда Кадамжайга 4 айга дааватка баргандардын арасында болгон. Ал жерде коркутуп үркүтүп эле якын инкармын деп Шумкар деген тергөөчү ар кимге кол койдуруп алган экен. Якын инкарсыңар, якын инкардын мүчөсүңөр деп ушундай эметип даже коркутуп тур да, коркутуп күчкө салып алардычы. Күчкө салып якын инкардын мүчөсүң деп кол койдуруп коюптур өздөрүнүн түшүнүгүнө. Кол койдуруп чыгат да, эшикке чыгартканда бизге аралаштырган жок да. Бири-бирине информация берип коет депчи. Андагы кийинкилерди болсо, кийинки балдарды эле ошо мына эчтеке болбойт, силер эчтеке болбойсуңар, мына якын инкарда буларды эле якын инкарбыз деп кол коюп бербедиби? Силер деле кол кое бергиле деп. Алар да түшүнүнө жазып кол коюп берип коюптур. Эгер ким пайгамбардын сүйбөсө ал диндин душманы, ким пайгамбардын сүйбөсө ал Аллахтын душманы. Аллахка душман болсо ал кыйрады болот. Эгерде мисалы биздин мамлекет ошо эгерде динге каршы чыкса, биздин мамлекетин кыйрайт. Эгерде динге каршы чыгып, ушу даваты жаман десе, эгерде бизди кандай бир немени такса, бир жаман нерселер така турган болсо, жалган жаба турган болсо анда болбойт анда. Бул адилетсиздик болуп калат. Эң чоң адилетсиздик болот да. ИВСтин начальниги булардан акча сурап, сот менен сүйлөшүп берем, силерге кечирим болот деп 5000 сомдон өндүрүүнү көздөгөн экен. Жок, ошол начальниги мен сүйлөшүп берем деген да. Насак деген ошондо. Ошол эмне ИВСтин начальнигичи. Кадамжай. Насак. Насак ким ал? Кадамжайдын ИВСтин начальниги болчу ошол убакта. Ошол мен сот менен сүйлөшүп берем деп, силерге жеңилдетип берем деп, ошону 5000 сом эметкенин билем да. Эми минтип бүгүнкү күндө Нарын менен Бишкектин кээ бир укук коргоо органдары подстава менен алектенип жатыптыр.
мына бул Нарындын оттук айылынын тургунуна атайын официалдуу эмес имамды мажбурлап, булардын үстүнөн карап койгула деп арыз жаздырып алышкан. Анан ушинтип түзүлгөн сценарийдин негизинде бул кишиге келишет. 2021 август сентябрда. Үйдө болчубуз, анан келди, эшик такылдады, чыктык. Участковый экен да. Ровудан чакыруу кагаз берилет турбайбы? Ошо кагазды берди. Анан сурадык, бул эмнеге берилди депчи. Эмнеге деп айтканда, айтты ушундай силердин үстүңөрдөн арыз түштү депчи. 4-өбүз 5-өбүздүн үстүбүздөнчү. Анан кимден деп сурадык. Анан кимден сурасак, участковыйдан сурасак, имамдан түштү депчи. Бакыт деген. Бакыт Айдарбеков Бакыт го дейм. Имам жаш бала 90-жылкы. Жок, Ровдуга бар электен биринчи. Ошо жанакы мыякта Жыргалбек деген байке бар, та Мирбек деген байкелер бар да. Ошолор болуп чогулуп, анан Бакыттын өзүнөн, имамдын өзүнөн сурап көрөлчү деп анан барып, видео баратсак, могу организациядан, градиенттин жанынан жолуктук да. Анан жолугуп сүйлөштүк, Бакыт менен учурашып эле анан сурады. Сурадык да, эмне себептен арыз жаздың бизге десек, арыз жазган эмесин деди. Десятка, ошо 10-й отдел, ошол мен кайра Нарынга чакырып, ушун жанды койбой койду деди да. Жанды койбой койду. Анан бардым деди. Барганда мен арыз жазбай эле көрсөтмө эле бердим дейт. Анан сурады дейт, ушундай чачы бар, көйнөгү бар, ушундай балдар бар деп айтып бердим деди да. Мен өз колум менен жазган эмесмин деди да, эч нерсечи. Ошо эмнени жазды билбейм деди, жазып алды деди мындайчы. Анан эртеси ошол бардык немеге. Ровдуга барып, аяктан анан арыз жаздың беле деп. Анан тергөөчүнүн өзүнөн дагы Жыргал деген байке сурады да. Ушундай эмне силер мажбурлап жаздырып аткан турбайсыңарбы депчи. Анан учуккан жок. Ошол жердин официалдуу эмес имамы бул атайын мажбур түрдө жазылганын, болбосо сен жооп берип каласың деп басым кылганын тастыктады. Камагыла тикиткилеп, меткилеп жазып берген эмесмин да. Жазыш керек, баары имам болгондо сен мойнуңа эмет, бирден көрсө сен жооп бересиң деп. Болбой эле түрсү 2-3 сапар ошентишти. Нарында жүрсөм чакырды дагы, болбой эле мажбур түрдө чакырды. Бардым, анан айттым. Иш козгой турган болсоңор өзүңөр иш козгола. Мен булардын үстүнөн жамандап, буларга жаман көрүп, кайра жамаатка жаман көрүп, андай болсо мен ачык эле айткам. Мен документалдуу имам эмесмин, секирип кетем. Имам деле болбой коем деген. Мына Ровдунун жүзү. Эми бул Ровдунун начальнигине кандай чара көрүлөт болду экен? Ал эми Бишкектин кээ бир орган кызматкерлери мечиттин астында туруп алып, өздөрүн да тааныштырбастан кирип чыккан кишилердин негизсиз эле данныйларын сурап, адамдардын коопсуздугуна доо кетирип жатыптыр. А балким кезектеги подстава иштерин пландап жатышкандыр. Бирок өткөндө шам намазын окуп, Тордой мечитинен чыгып келатсам, 2 формачан байке туруптур да. Анан басып баратсам, астыман бир гражданский кийимге бир байке чыгып, салам бериле, мени бер жака тартты да. Айтты, таанышып эле, биз ушундай 10-й отделдемиз, 10-чу отделдемиз депчи. Жок, көрсөткөн жок. Анан керейт кылып жүргөнбүз, немеге отчет берген кандай мындай деди да. Көп адам чыккан ал жактанчы. Тордой мечитинде, базарда көп адам болот. Ошонун ичинен ошол именно ошол мени тартып кетти, салам берипчи. Анан сүйлөшүп атып, анан ошол жанагы бир формачан жакын келди да, жаныбызга келип. Номерибизди сурады, ат жөнүбүздү сурады, анан паспортубузду же правабызды сурады. Сиздин ошо ат жөнүн тастыкташ үчүн бир паспорт бар да. Мен жанымда паспорт жок болчу. Права да жок болчу. Анан мыйзам боюнча эч кимге өз данныйларын берүүгө милдеттүү эмес. А бирок бул сабатсыз 10-чу отделдин кызматкерлери мыйзамды билишпейт же мыйзамды тоготушпайт же подстава үчүн баарына даяр деп ойлойбуз. Жок дедим. Анан номеримди сурады. Номерин берсем, ошо жанындагы формачан майке чалды да, текшерейин депчи. Чалса, ошол чалды да. Ал байке менен сүйлөшүп чалып атканда жанагы гражданский кийинген байке тигинерээк басып мени телефонго тартып алды да. Ошентип уруп согуу, мечиттен кууп чыгуу, эки мусулманды бири-бирине кайраштыруу сценарийине салтты бузбастан нарындыктар да түшөт. Өзүн Чорный Абдулла Чот, Жарулла, Ибрагим деп тааныштырган Жалал Абадтын псевдозу өкүрлөрү Нарындан конок болуп барган дааватчыларды эстеринен таңгыча токмоктошот. Андан 2014-жылы ошо Жалал Абад областынын өзүнүн шаарында болгонбуз. Ошол жерден 7 адам барганбыз. Өзбек туугандардын мечитинде 3 күн өткөздүк. Андан кийин дагы бир 3 күн ошо өзбек туугандардын мечитине өткөзүп атсак, ошол жерден анан ошо местный Жалал Абад областынын кудамалары кирип келишти бизгечи. Ошонун арасында ошо чоң немелер келди. Жарулла деген бар экен, ошо окуп келгени бар экен, Пакистанда окуйт экен, ошо 9 жыл окуган экен, Ибрахим деген бар экен. Ошо фамилияларын билбейм, аттарын билем. Анан тоже мусулман ГВТси бар, сакалдары бар. Анан ошо Абдулла деген бала экен, Абдулла деген бар экен. Анан алар кирип келишти. Кеминде бир
20-30 киши кирип келди да. Блавашенко деген, ошо Блавашенко деп коет экен ошо жерде. Ошо Блавашенко деген жерде 2-чи мечитте болду. Местный өзбек туугандарды айтты, силер чыккыла деди. Анан өзбек туугандар таң калышты. Анан таң калганда эле өзбек туугандарды чыккыла деди, анан чыгып кетишти. Ошо жарылоо деген айтты. Давай чачыңарды кескиле да көйнөңөрдү кескиле, антпесе силер жарылаттан чыгасыңар деди. 2014-жылы декабрь, январь айларында болгон окуя болчу да бул. Анан биз унчуккан жокпуз. Анан бир кезде ошо жерден эле бизди сабай башташты да. Ошо мечиттин ичинен ошо буттар менен кирип келишти. Анан тепкилеп сабай башташты. Мен ошо кара кушка отурган жерим экен, ошо кара кушка кийин жанымдагы баладан сурасам, эмне кылды десем, кара кушка тепкен дейт да. Мен эсимди таанып калыптым, тепкендечи. Анан ошо жанымдагы бала жетелеп келди да. Анан жетелеп келип туруп, эсиме келсем Максат байке деп ушинтип атты. Анан эсиме келсем, эмне болду ушундай десем, байке деп бетиме чапкылап аттыр. Анан эсиңе кел. Анан көзүмдү ачып туруп, эмне болду деп, Султан эмне болду десем, ушундай болуп атат байке деди. Деген бир чоң сакалчан неме келди. Мен жакадан алып айтты. Мен тааныйсыңбы деди. Жок дедим, мен сени тааныбайм да, мен нарымдан келген, сен жарылып аттыксың, мен тааныбайм да десем, мен араң турам деп турсам, мен Абдулла Чортмун деди да. Мен кличкам ушундай деди. Көрүнүшү мындай здоровый экен. Бирок сакалчан. Анан мен жакадан алып, мен Абдулла Чортмун деди. Бизге деген силер үчүн эмне деп чоңдорубуз, биздин старшийларыбыз, чоңдорубуз силер үчүн ушундай эме чыгарып берген деди да. Мындай фатва чыгарып берген дейт да. Жанагы чоңдор бар экен ушу Бишкекте, ошо тиги тарапта мисалы үчүнчү. Азыр биз аякын инкар деп ат коюп ушинтип атышпайбы? Бегүнөө ушундай турамес ушактарды, гайбаттарды жүргүзүп атат да мисалы үчүнчү. Анан ошолор силерди өлтүрсөк күнөө эмес деген да. Сабасак сооп өлтүрсөк күнөө эмес. Ал биз силерди де жетөөңдү өлтүрүп салабыз деди. Мейли эгер ажал ушул жерден жетсе өлөлү дедик да, өлөлү десек, ошол жерден анан бизди жүктөгүлө машинага жүктөгүлө деди, анан койдой жүктөштү, жүктөп алып барышты. Анан автовокзалга келгенде ала элдер көп экен автовокзалдачы, анан тынчып калышты, элден коркушат экен да. Элдердин көзүнчө жаман сөздөрдү, сөгүнгөн сөздөрдү токтотуп калышты, таксырлар деп калышты. Анан биз автовокзалдын чекесинде бир намазкана бар экен, ошого кирип анан асырды окудук. Как раз шамды окудук, асырда кечкен, анан шамды окусак эле ошол жерде отуруп эмне кылалы, кетелиби деп ушинтип сүйлөшүп атканбыз. Андан кийин аңгы чакта бир эшиктен бир эки бала келди кудама. Анан силерди деген жарылоо деген чакырып атат, коноктойбуз деди. Коноктой эми мусулман коноктойбуз деди. Биз ишендик, макул анда. Мусулман кечирим деп атат, кечирели анан бир спринтерге салышты дагы, анан мечитке алып барышты. Айти деген мечит. Анан ошол жерден жетөөбүздү сүйрөп түштү да, анан ошол жерден сабашты. Жетөөбүздү ошо мечиттин астынан сабашты да, Айти деген мечиттин астынан сабашты. Ошондо эки таш экен, ошол жерде мондай баадырат балдар түштү да, бир 50дөй бала түштү, баш аяк ушундай болду. Мен көзүмө көп көрүндү да, 50дөй бала түштү да. Жарылоо деп коет экен. Ошол башкарып атыптыр. Анан ошол жерде Ибрахим деди, билбейм ушундай бала бар экен. Алар анан ошол жерден анан сабашты. Ошол жерден койчо ушундай катуу тепкилешти. Чоң Амир Сабыстын ушу беттери жарабай калды. Азыр аябай мындай жанчылды. Жаш балдар бар эле. Аларды да аябай сабады да, анан сабап бүткөндөн кийин анан шопур гражданский бала эле да. Спринтер айдаган шопур эле экен. Анан бизди ошо сабап жүктөбүздү ыргытып, анан өзүбүздү да машинага салышты. Тепкилеп туруп анан ал гражданский баланы чаап туруп айда машинаңды деди. Анан бизди чыгарды баш. Анан гражданский бала айтты, жарылып атты, кыргыздар ушундай болуп баратат. Эми байкелер кетип эле калгылабыз деп ушинтип айтты. Анан биз айттык, көрөбүз, азыр сүйлөшөбүз деп. Бирок бүт баарысынын денелери жанчылган, Амир Сабыз болбой калды. Жаш бала болчу Амир Сабыз. Аябай катуу сага койду анычы. Сатырсен алды, аябай көпкө чейин 1 айдай кыйналып жүрдү, аябай 1 ай 1 жарым айда кыйналып, аябай өзүнө келе албай кыйналып жүрдү. 9 жыл Пакистанда окуп келген адам менен ошол жерде бар экен, ошо Ибрахим деген 9 жыл Пакистанда окуп келиптир да. Анан дамылда дешти, мен айттым, дамылда дедим, сиз дамылда турбайсызбы десем, ооба деп. 9 жыл окудуңуз Пакистанга, ооба мен 9 жыл окуп келдим. 9 жыл окуп келип туруп, сиз киши үмөттү сабаганды, үмөттү бөлгөндү үйрөнүп келдиңизби дедим. 9 жыл медреседе окуп жүрүп, сиз үмөттү сабагандан, үмөттү бөлгөндү үйрөнүп келдиңизби Ибрахим деп сурасам, менден качып кетти. Суроо жооп бере албайчы. Кийин бул байке ким буларды бөлүп койгонун, якын инкар деп ким ат койгонун айтып берди. Биз айттык ошо Хамза Дамылдагачы.
Хамза депчи, биз машварадан биз өзүбүз бөлүнгөн жокпуз да, жакын инкар болобуз деп, биз өзүбүз бөлүнгөн жокпуз да. Силер бизди мечиттерден бөлүнгүлө деп, мечиттерден бөлгүлө, мечиттерден чыгаргыла, машварадан чыгаргыла деп силер чыгарбадыңар. Анан ирегөн областтан ирегөндөргө келбеди машварадачы. Келгенден кийин анан бизди машварадан чыгардыңар силер. Бөлүп жетелеп чыгарбадыңар силер. Анын акырында башында якыншык деп ат койдуңар, андан кийин инкаршык деп ат койдуңар. Мамлекетке каршы чыгат, булар тамдарын, полдорун сууруп салат. Булар телефон көтөрбөйт, машина айдашпайт, катын албайт деп ушундай жаман сөздөрдү айтпадыңбы мурда. Силер ушинтип жамандабадыңарбы десек, анан ошол жерден эметип кетти да. Жок, таксир биз мусулмандар андай эмеспиз деп ушундай мында башка сөзгө бурду да, жок дедим. Оштон Хамза, паспорттогу аты Медер Кадыров деген дагы бир чала сабат бирөөсү Нарынга келип алып, даватчыларды жамандап, ошол жердин тургундарына кол көтөрүп жүргөн экен. Хамзанын башка кылык жоктарын билем. Mesela için biz şu çayın günüyle, çayın günü çöptün malı, suattın malında suatta sözüsük, bana telefon geldi. Telefon çaldı. Maksat şunday, bir balanı savap koştu, ayabay savap koştur dedi da. Anan Umar degen balanı dedi. Şunday savaştı, tişleri düşüp kalıptır şu Umar degen balanı. Şu meçitin içinden bu yakta Ziyat degen narında, narcak, жаңы жол менен кирген аржак жагында эме бар, мечит бар. Ошол жерден анан полго жаткызып, жай намаздын үстүнө жаткызып, эки колунан кармап турган, оозуга чапкырып, тиштерин талкалап кетиптир алананчы. Аны көрүп алып, мына жүрөгүм кейди да. Эгер биздин илимдүүлөр ушуну кылып аткан болсо, деп ушундай жүрөк кейди да. Аны ким урушуптур? Ошо Хамза деген ошо Дамылда, Хамза деген адам Кудама Дамылда деп коебузбу, же Кудама деп коебузбу? Ошо 4 айга келген экен да. Бул нарын регионуна, нарында жүрүп, анан ошо Зиятка теги намаз окуганы барса, анан тийишкен экен, анын узун көйнөгү бар, анын чачы бар экен, ошо чачына тийишкенби, же узун көйнөгүнө тийишкенби. Короче, ошол жерден анан чыгарып, анан ошо Умарды сабашкан экен, аябай катуу сабап коюшту да. Андан да кызыгы, Ак Суу районунун тургуну Хамза деген чала сабат молдосу даватчыларды өлтүрсө болот, урса сооп болот деп фатва чыгарып берген. Жана анын шериги Данияр деген да болгон дейт. Ошол кезде муфтиятка караштуу дават бөлүмүндө иштеп, кийин тооба кылып, алардын мындай ыплас иш-аракеттеринен баш тарткан Дамла. Негизи бул 2013-жыл башталган да. 2013. Буга чейин болгон, бирок каршылык 2013-жыл башталган. Негизи көйнөктөн башталган да. Бул Бишкектеги Орто Сай айылында республикалык кеңешме болгондо, ошондон максат ачы келип, ушу көйнөктү кыскарткыла. Ушундан башталган да. Ушундан башталган. Ошондон кийин эле анан ар бир кеңешме сайын, ай сайын боло турган кеңешмеде, ар бир кеңешмеде анан буларга болгон кысым катуу айтыла баштаган да. Бизден эмес, кошпогула, тигинткиле, минткиле ар кандай. Анан бизде дават бөлүм башчысы болгондон кийин биз деле каршы жүрдүк. Чындыгын айтканда, моюнга ала келгенде каршы жүрдүк, уруштук, талаштык. Пикир келишпестиктер көп болду, мисалы. Анан уже 2014-түн аягы уже уларды уже сабагыла деген фатва бере башташты. Ким тарабынан? Сабагыла, ошо дамбылалар тарабынан эле бериле баштады. Хамза деген дамбыла, Данияр деген дамбылалар бар, мисалы, ушулардын тарабынан. Чолпонтода да бир дамбыла бар эле, аты эсте жок. Азыр деле Чолпонтода болуш керек. Өзү чолпонталык эмес. Ошол тарабынан дагы ошол кезде Ысыккөл бир регион болчубуз да. Рас кыласыңар, туура кыласыңар, мындай үгүттөп, бекемдеп турчу эле да. Качан буларды уже сабай баштаганда, анан биз да четтей баштадык да кой. Себеби бул жерде сабай турганчалык деңгээлдеги бир кылмыш кылган эмес да. Сабай турганчалык деңгээлде бир кемчилик кетирген жок. Ошол эле биз ыйман келтирген, Аллах Таала ыйман келтирет. Биз карманган Ахлы Сүннат вал Жамаат, Ханафи мазхабты кармаган. Экстремисттик эч нерсеси жок. Болгону внешний видден гана талаш тартыш болду. Болгону ушул болду. Бир адамдын кемчилигин көрсөтүп туруп, башка адамдардын бардыгына чаптоо менен анан жалган жала кетип калды бул жерденчи. Булар ушинтип таштап кетет, булар ушинтип кетишет. Телевизор колдонбойт, полу жок жашайт. Кыскасы ошол кезде көптөгөн каралоолор болду да. Уюштурулган нерсе. Уюштурулган. Бул вербовка, вербовать этилген, уюштурулуп эле, уюштуруу жолу менен аткарылган гана нерсе. Анан сабагыла, өлтүргүлө, өлтүрсөңөр сооп жазылат. Анан булар зынадан тулгандар. Ошол эле дамылалар.
Ошол эле 1 жылдык берген, ошондо 7 жыл окуган дамылаларым өзүнүн ооздорунан уктук ошол сөздү. Ким деген дамылалар? Данияр. Хамза дегенден уктук. Булар устаздары ошол Арча Бешик, Абөргө, бирөөсү Көлмө, ошол жердеги Пакистандан бүтүп келген дамылалар бар. Бирок бул дамылалардын баарына адрестеме сөз тийгизим келбейт. Баарына сөз тийгизим келбейт. Себеби мисалы бир жолу 2016-жылы Сокулуктан бир жамаат келип калды. Бизде как раз Ак Сууда райондук кеңешмебиз бар эле. Арада талаш болуп калдык. Жамаат жүрө берсин, жамаат жүрбөсүн деген. Анан мен Сиражин деген дамылда бар, ошого чалдым. Дамылда ушундай маселе болуп атат. Өткөндө бир жамаат сабашкан. Ачык эле сурадым. Буларда да сабайлыбы, кубалайлыбы? Десем жок. Сабабагыла, тийбегиле, эч нерсе кылбагыла. Тартип менен амал кылып атса, тийбегиле. Рух бергиле, рухун бергиле, амалын аткара берсин деди. Макул, сурадык, сурасак ошондой өткөрүп атыптыр. Анда рухун берип кое берели десек эле, анан жамааттын ичинен анан баягы бирөө бар, бир активисттер, бир 2-3 бизде Ак Суу районунда. Ошолор тура калды, биз өткөндө Максат Ажы Караколго келип чогулуш кылган, киргизбегиле деген, кубалагыла деген ушундай айтып кеткен бизге. Биз Максат Ажыны угабыз, ал кезде ал муфтий эле деп туруп эле анан бир 40-50 баланы жиберди, сабайбыз. Как раз жума күнү болчу. Жума күнү мен жума намазды өттүм. Өтүп бүтүп, мына момдай айтылды. Сиражин мындай деди. Болду, рухун берип кое берели. Ак Суу районуна келди. 40 мечитте кошот, 40 мечитинде өткөрүп татынакка кетишет. Жок, бизге деген Максат Ажы мындай деп айткан. Биз талкалайбыз буларды. Уже чечим чыгып калды, уже талкалаш керек, сабаш керек. Биз буларга зынадан тулгандарга мамиле кылгандай кылабыз. Баптисттер кандай секта болсо, ошол сыяктуу секта дешти да. Караңызчы. Анан кандай болго? Зынадан тулду дегенде мен да таң калып калдым. Кандайчы? Сен ата-эне сүйлөнгөндө лампа кармап турдуң беле сен. Ошол жерден пикир келишпестиктер болду, мындай кайчы пикирлер. Анан мени ошол эле дамылалар чайга чакырышты. Мага дагы вербовка кылып бир жолу сабатышты да. Мени сабатышты. Анан мен эч кимге арызданган жокмун. Заявление жазып, анан элге жарыя кылып андай кылган жокмун. Мейли. Анан чайга чакырышты. Чайга келип бериңиз. Мен конокко чакырды да. Конокко барсам эле ГКМнын сотрудниги отурат. Ошол мен корочкасын көрсөткөн жок, бирок ГКМнын сотруднигимин деди. Тааныйм, жүзүнөн таанып көрсөтүп бере алам. Сиз эле болобуз, биз эле болобуз, болду, башка эч ким болбойт. Татынакка чай ичип, тамак ичип, узатып коебуз. Макул, ошого ишенип бардым мен. Барсам мына ГКМнын сотруднигимин тигинде мындай, биз сени сындырабыз дешти. ГКМга камайбыз, подвалына киргизип туруп, катууламайт этебиз. Анда ломканы сен көргөн эмессиң өмүрүңдө деди да. Сен ГКМдан сындырып, сынып туруп чыккандан кийин жөн эле намазымды окуп жүрөйүн деп каласың. Демек бул иште СМБлардын чоң кызыкчылыгы жана түздөн түз колу бар окшойт. Эмесе бир кишинин имамдык орду мынчалык буларга кызык болбошу керек эле. А балким айтылган буйрукту аткарбай койгону, дааватчылар тарап болгону буларга жакпай калган го. Натыйжада мындай сөзгө келбеген молдолорду жолдон тазалаш керек болгон окшойт. А балким мына ошого окшогон кээ бир бузук СМБлар муфтиятка, казиятка басым өткөзүп, муфтияттын анын адамдарын курал катары колдонгондур. Ушундайыңда токто деди да. Мен ачык эле айттым, мен сенден корккон нерсе эмес бул жерде. Имамчылыкты өткөзсөм, азыр эле өткөзүп салам мен. Дават бөлүм башчысы керекпи? Аны да өткөзүп салам мен. Бул жерде турка силердин кылып аткан, сабап атканыңар туура эмес. Казиятты кысым кылышты, казиятты аябай катуу мындай демин кысышты. Бул аргасыз болду дагы мечиттерге кирбегиле. Мечиттерге тозбогула, буларды жолотпогула деген токтом жазып туруп, азыр мисалы биздин айылда мечит азыр деле чапталып турат, киргизбегиле деген. Жамаатты киргизе бергиле дегенде Максат Ажы киргизбегиле деди. Киргизбеш керек булар деген адам да бар болчу ошол жерде. Максат Ажы кишилер болгон. Ошол кишиси болгон. Мухаммед. Жанагы Жылдыз деген айылга барганда сабаганда ошол башчылар ошолор да. Негизи мына бул СМБ менен чогуу чай ичип жүргөн Мухаммад, дааватчыларды өлтүрсө болот деп фатва берген Хамза, анын шериги Данияр жана башка кээ бир молдолорду жакшылап сураса, булар бир нерсени билишет. Ачынында бул маселенин чоо жайын, иттин өлүгү кайда катылганын билген, ак же көк деп айта ала турган бир эле киши калды деп күмөн кылабыз. Ал да болсо ошол кездеги муфтий Максатбек Ажы Токтомушев. Маселенин чоо жайын билүү үчүн мурдагы муфтийге кайрылганыбызда, ал киши узак сапарда болгондугуна байланыштуу суроолорубузга жооп берген жок. Assalamu alaikum. Men Saudiyadamın. Bir yerde albaydı. Только голосовой иштейт. Telefondan жооп бербейм. Эми мына бул видеону көргөндөн кийин бул иште колу бар кээ бир СМБлар алапайын таппай муфтийге чалып, жолугушууларды уюштуруп,
Ал жерде биздин эч кандай күнөөбүз жок. Ал маселелер жөнүндө сүйлөсөңүз билесиз да, кээ бир бизнестериңиз бар, бала чакаңыздын ырыскысы кыйылып калбасын. Андан да башка, ал бул маселелериңиз бар. Эми өзүңүз ал жагын жөнгө салып караштырасыз да деп кыйтып басынтып келүүсү мүмкүн. Мына ошол учурда бул эсенбуларды кармаш керек. Ал үчүн мурдагы муфтий өзү да бул иште жардам бериши керек. Сөздүн кыскасы, агасын урса иниси атасын урам дегендей, бул чорный болмуш Абдулла Чот, Пакистандан окуп келген Ибрахим, Жарулла, Оштук Хамза, Медер Кадыров, Ак Суу районунун тургуну, дааватчыларды өлтүрсө болот деп фатва чыгарып берген молдо болмуш Хамза, эсенбулар менен чогуу чай ичип жүргөн Мухаммад, Шерик Эсенби жана башка ушул ишке аралашып, бузукулукту жайылткандарды убагында тыйып, камаганын камап жок кылбаса, мамлекет үчүн чоң коркунуч жаралышы мүмкүн. Себеби намаз окуган эле бир туугандарына кол салып, аларды өлтүрсө болот деген адамдар намаз окубаган адамдарды адам ордунда да көрбөйт го. Эми бул маселелерди өз көзөмөлүңүзгө алып, бул иште колу бар орган кызматкерлерин жоопко тартыңыз. Маалыматтарды өзүңүзгө да жөнөттүк. Чындыгында бийликти мына ушуга окшогон бөрк ал десе баш алган бийликтин өзүнүн ээн баш адамдары элге жаман көрсөтүшөт. Садыр Жапаровго кайрылуу ошо адилеттик менен карап, башчысы болуп аткандан кийин бардык элге бирдей көз караш менен карап, ошо адилеттүүлүк менен карап берип койсун деп деген кайрылуум бар. Ак илет сынбайт деген бар да. Куранда келип ушуну айтып атат, эгер бир бузук адамга барып келсе, аны аныктай туруп, бир коом кыза беркин өкүп калбагыла дейт да. Ошо ар бир жерде ошо акыйкат каралса дейм да. Андан астында баары үчүн жооп беребиз да. Адилеттүү карап туруп неметсе, мисалычы, болсо мусулманбыз. Мактанып атабыз, 80-90% мусулманбыз деп атабыз. Кайрылуум бар. Конечно, кантип кайрылуум жок. Акыйкатты орнотуп берсин болду, андан башка эчтеке дем. Садыр Жапаров өзү деле ошо акыйкатсыз канча жыл отурду түрмөдө. Апасынан ажырап, ошо түрмөнүн азабынан, атасынан ажырады, атасы ыйлап жүрүп өтүп кетти. Азыр канча деген балдар бейгүнөө оозунан энең турайын деп сөкпөгөн балдар 3 жыл, 4 жыл камалып кетип атат да, мисалы. Кайрылат элек ошол адилеттүү карап берсе, канча деген адамдар жөн жерден кордолуп атат, жөн жерден зулум чегип атат, камалган адамдар бар канча, ошолордун үй бүлөлөрү канча кыйналып жатат, мисалчы. Ошого адилеттүү карап, бир туура чечим чыгарса деп каалайт элем да президенткечи. Садыр Жапаровдон ошол адилеттүүлүк менен ошо карап берип коюшун. Мен булардын кылык жору ушундай экен, баягы эптеп эле баягы адамды илип батыстаба кылып камайын деген ой экен да. Ал сиз Кыргызстанчы, биз алдуу эмеспиз. Биз алдыбыз качан алдуу болобуз? Биз Алланын колдоосу болгондо. Алланын колдоосу болгондо биз алдуу болобуз. Алланын колдоосу болсок, бизди Алла Таала башка мамлекет менен бастырып коет. Өзүбүз зараң турабыз, ар түрдүү элдердин баарын чогултуп алып турабыз. Биз жок болуп кетишибиз мүмкүн. Эгер дин болбосо, динди жакшы болсо киргизиш керек. Мына президентке ушундай кайрылат элем, динди сактасын, сактаганга аракет кылсын динди. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.